Күйүүчү май боюнча биз эми көз карандыбызда билесиңер да. Орусиядан алабыз. 90% Орусиядан алабыз. Газды 100% Орусиядан алабыз. Анан эми бизде эки эле завод иштейт. Бирөө Жунда, аны кытайлар салган завод. Аны да ошо жерин 49 жылга берип, анан завод салдырган убагында. 15 бекен 16 жылдар салынды го. Андан кийин түштүктө КПК Жалал Абадта. Ал завод бар. Экөө биригип бизди толук камсыздандыра албайт. Нефтини биз Кыргыз нефтигаз казат, ал дагы аз казат. Анан азыр эми ушу Алай тарапта, Баткен тарапта нефтинин запасы чыгып атат деп атат, изилдөөлөр жүрүп атат. Өзүбүзгө жетиштүү нефтинин запасын казсак дагы бул эки завод бизди камсыз кыла албайт. 100%. Ошондуктан азыр модернизациясы жүрүп атат. Жунданыкы дагы, КПКныкы дагы. КПКга биз баш аяк 400 миллион доллардын тегерегинде акча бөлүп, эми 200 биздин мамлекеттен, 200 инвестор тараптан. Модернизация кылгандан кийин 28-жылы ал ошол Евростандарттагы К5 деген бензинди чыгара баштайт. Дизелди качествосы оңолот дегеним да. Ошондо түштүктүн эң жок дегенде 1,5 камсыз кылат азыр ал жак. Бул Жунда дагы реконструкция болуп атат. Бияка дагы 500 миллион доллар Кытай тарап бөлгөн экен, Кытайдын Пекин. Аган азыр жүрүп атат, ал деле 28-жылы бүтөт. Бул дагы модернизация. Бул дагы К5 чыгара баштайт. Евростандарттагы бензинди. Ошондо бул Жунда түндүктүн 1,5 камсыз кылат. Ошондо биздин тияктын 50%, бияктын 50% камсыз болот атпайбы? Калган 50%-ын камсыз кылыш үчүн биз эки завод салышыбыз керек. Бирөөнү Кеминге, экинчисин ушул Ош же Жалал Абадка, жанакы темир жол өтө турган жерге, жакын жерге. Ошондо бизге тияктан Түркмөнстан, Азербайжан, Ирандан алганга, нефт алганга, эгер өзүбүздүкү жетпесе, ошондо жол ачылат да биз. Бияк эми нефтини таап иштетебиз. Ошондо гана биз көз каранды болдук десек болот. Нефтиден, бензинден жана башкадан. Азыр биз толук көз карандуу мамлекетпиз. Мисалы, кече Ормуз кысыгындагы Иран менен беркилер эме болгондон кийин проблема башталбадыбы? Проблема башталганда бүт бардык жакта кымбаттады. Мен эми аттарын атап айлаган кошул өлкөлөр, Казакстандан башкасын айтайын, бизден 25-30 сомго азыр да кымбат болуп турат. Биз бир баада кармап атабыз, колдон келишинче көтөрүлбөйт. Биз аны субсидировать этип атабыз бюджеттен. Кой 90 бойдон турсун, 89 бойдон турсун, мына калганы 20 сомун биз бюджеттен берели деп жаап атабыз. Электроэнергияны биз субсидировать этип атпайбызбы? 2 сом 50 тыйын болуп турган болсо, биз 1 сом 37 тыйындан берип атабыз, калганын биз мамлекеттен жаап атабыз. Казакстан үчүн арзан, Казакстан дагы ошентип субсидировать этет. Анткени нефти, газ өзүлөрүнөн чыгат да. Нефтинин стоимосу мисалы 80 сом болгон болсо, булар 60 сомдон сатып атпайбы? 20 сомун булар өкмөттөн жаап коет ошентип. Компанияларга берип коет меде. Бул аябай чоң акча болуп атат да? Аябай чоң, миллиарддаган акча кетип атат. Ошого чыдап атабыз. 2 миллион башка бааларды дагы өйдө көздөй сүйрөйт да, кымбаттатыпчы. Бардык керектөөчү баалар, жол кире, аркы берки товарлар, курулуш материалдары, азык түлүктүн баардыгынын баасы көтөрүлөт. Ошондо кандай болот? Дагы кымбатчылык болушу күтүлөбү? Эми биз колдон келишинче, күчүбүз жетишинче ушул баада кармап турганга аракет кылабыз. Ошол жана тамак аш, курулуш материалдары кымбаттап кетпеш үчүн кармаганга аракет кылабыз биз. Өзүбүздөн чыккан электроэнергияны арзан кармап атабыз мына. Элдин баарында 5 сомдон болсо, бизде 1 сом 37 тыйын 1 киловатт. Азыр көчөгө чыгып адамдар менен сүйлөшсөңүз, айта турган негизги сөздүн бири ошо кымбатчылык да. Кымбатчылык, дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык болот. Сизден кандай жооп аласыз? Азыр сизди көрүп аткандар кымбатчылык боюнча эмне дейт экен? Кандай болот прогноздор? Жанагы негизги азык түлүктү коопсуз кылып камсыздап бере алышабы бизге? Басым көтөртпөй деген суроо. Кол кушуруп эле отурган жокпуз. Бизде 9 түрү болсо тамак аштын мисалы, анын 6 түрүн биз өзүбүздөн чыгарганга жетишип калдык. 3 түрү боюнча импорт кылып атабыз, калганын дагы аракет кылабыз. Анан эми эт боюнча дагы мына 500 миллион сом бөлүп бергенбиз. Уйларды бая сатып келип, анан кийин союп, баягы арзан шаардын ичине, Бишкектин ичине, Оштун ичине, Жалал Абад деген областтын центрларына, баягы эми көбүнчө эле областтын центрлары, Бишкек, Ош жейт детти. Ошолорго арзан кылып 650-700гө чейин кармап тургула деп аны да кылдык. Эми кол кушуруп эле турган жокпуз да, бизде өкмөт иштеп атат, антимонополия иштеп атат. Айла жок болгон жерде айла жок отурабыз. Атак айла бар жердин бардыгынын жолун таап кармап турганга аракет кылып атабыз. Дагы кыла беребиз мындай.